11 каналында жаңылыктар, алардын мазмунуна кыскача маалымат. Үңкүртөө аймагында кармалган кыргызстандыктар бошотулду, бирок талаштуу аймактан Өзбекстан өз аскерлерин чыгарып кете элек. Кыргызстанда ШКУ алкагында аскердик машыгуулар өтөт. Тынч миссия 2016 машыгуулары үчүн Балыкчы шаары тандалды. Тажикстан бүгүн эгемендик майрамын белгилөөдө. Мааракеге карата оюн зооктор 3 күнгө созулат. Өзбекстан 8 сентябрдан 9-на караган түнү Аксы районундагы Үңкүртөөнүн тактал элек жеринен кармап кеткен 4 кыргыз жаранын Ала Бука районундагы чек арачыларга өткөрүп берди. Бирок ошентсе да чек арадагы Орто Токой суу сактагычына жакын жердеги тактал элек аймактардан Өзбекстан өз аскерлерин чыгарып кете элек. Кыргызстан тарап, Өзбек тарап кырдаалды куруштуруп жатканын айтууда. Боштондукка чыккан Кербен 24 станциясынын кызматкери Урмат Бердалиевди жубайы көзүнө жаш алып тосуп алды. Ал эми азыр анын кубанычына чек жок. Чек арада такталбаган аймакта Өзбек аскерлери тарабынан кармалган радиорелейдик станциясынын дагы 3 кызматкери Кыргызстандын чек ара кызмат өкүлдөрүнө 9 сентябрга караган түнү өткөрүлүп берилди. Алардын баары Өзбекстандагы Яңгыр курган милиция бөлүмүндө кеминде 15 күн кармалып турушту. Бирок азыр мен айтайын деген рахмат эми сиздерге. Бирок мындай тарткылык болбош керек болчу. Мындай болбош керек болчу. Мамлекетте биз азыр мен 4 адам үчүн ушунча болдук. Биздин чек аралардан кооптуубуз да азыр мен ошо күндөн бери ойлоном. Бошотулган кыргызстандыктардын ден соолугу өз табында. Бирок алар өз үй бүлөсүн 2 аптадан ашык көрбөгөндүгү үчүн катуу толкунданышты. Эми алардын жакындары мындай кырсыктардан алыс болуш максатында ырым-жырым жасап атышат. Чек ара маселеси барымтада кыргызстандыктарды бошотуу менен эле аяктады дегенге болбос. Анан калса учурда чек арада такталбаган аймактан Өзбекстан аскерлерин чыгарбай көшөрүп кармап турат. Азыркы тапта Унгартоодо милиция кызматкерлери, Өзбекстандык 20 чакты милиция кызматкерлери дагы деле калууда. Ошол эле учурда Кыргызстандын чек ара ведомствосунан кошумча аскер кызматкерлери тартылып, ал жерде кызмат өтөшүүдө. Жалпысынан чек арада абал туруктуу. Ал эми мындан аркы жагдайды турукташтыруу боюнча эки тараптар дагы сүйлөшүүлөрдү улантышмакчы. Сүйлөшүүлөр аркыл себептерге байланыштуу жылдырылып аткандыгы үчүн камакка алынган Кыргызстан жарандарын бошотуу көпкө созулуп кетти. Ал маалда Өзбекстандын президенти Ислам Каримов дүйнө салып, Кыргызстанда дүйнөлүк көчмөндөр оюндары өтүп, эки тараптын сүйлөшүүлөрүнө жолтоо болду. Бектурсун Дуланов, Александр Ногов, Канал 11. Жергиликтүү темада жаңылыктарды улантабыз. Кыргызстанда 15-21 сентябрь күндөрү эл аралык Тынч миссия 2016 аскердик машыгуулар өтөт. Ага Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттерден Кыргызстан, Кытай, Казакстан, Орусия жана Тажикстан жоокерлери катышат. Машыгуулар Балыкчыдагы 20-636 аскер бөлүгүндө өтөт. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабынан кабарлашкандай, иш-чаранын максаты террорго каршы бирге аракет көрүү. Машыгуулардын жүрүшүндө аскерлер тоолуу аймактарда атайын операцияларды жүргүзүү ыкмаларын үйрөнүшөт. Эми Борбор Азия жаңылыктарынан Казакстандын мурунку өкмөт башчысы Карим Масимовдун отставкасынан кийин өкмөттө олуттуу өзгөрүүлөр болбойт деп билдирди Казак президенти Нурсултан Назарбаев. Өкмөт башчынын милдеттерин убактылуу аркалоого биринчи вице-премьер Бакытжан Сагинтаевке жүктөлдү. Эске салсак, кечээ 8 сентябрда Назарбаев премьер-министр Карим Масимовду коопсуздук кызматынан төрагалыгына дайындаган. Ал эми бул кызматтын мурунку жетекчиси Владимир Жумаканов президенттин кеңешчилигине өткөн. Назарбаев кадрдык бул орун алмашуулардын логикасы бар экендигин жана бул нерселер ириде коопсуздукту камсыздоо үчүн болуп жаткандыгын белгиледи. Коңшулар турмушунан баяндоону улантабыз. Эгемендиктин 25 жылдыгын белгилөө боюнча Тажикстанда майрамдык иш-чаралар өтүүдө. Мааракеге карата оюн зоок программалары дээрлик 3 күнгө созулат. Буга чейин мурунку тажик ОМОН полковниги учурда Ирактагы Ислам мамлекети террордук уюмунун кол башчысы болду делген Халимов майрамда теракт болот деген өңдүү мазмунда коркутуулар менен СМС билдирүүлөр жибергени кабарланган. Эске салсак, мындан туура 25 жыл мурун 1991 жылы 9 сентябрда Тажикстандын жогорку кеңеши эгемендик тууралуу токтомун кабыл алган. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Бир аздан кийин.
Түндүк Корея өзөктүк курал сындады. Кытай, АКШ жана МАГАТЭ Пхеньяндын бул аракетин кескин сындап чыкканы тууралуу. Көчмөндөр оюну Кыргызстанда ар 2 жылда бир өтмөй турган болду. Бул жолку оюндарда Кыргызстан эмнеге жетише алды? Туризм департамент башчысы Азамат Капаров менен маекти сунуштайбыз. Жана Риодо өтүп жаткан паралимпиадалык оюндардын жүрүшү менен тааныша аласыздар. Кытай, АКШ жана МАГАТЭ Түндүк Кореянын өзөктүк курал сыноосун сынга алышты. Өзөктүк сыноонун кубаты тротилдик эквивалент менен алганда 10 килотоннага жетти. Буга чейин Улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Пхеньян тарабынан ушул дүйшөмбүдө өткөн баллистикалык ракеталарды сыноосун айыптаган эле. Коопсуздук кеңеш мүчөлөрү эгер Түндүк Корея мындан ары сыноолорун токтотпосо, кескин чаралар көрөрүн эскерткен эле. Кыргызстан жаңылыктары президенттин аппаратынын тышкы иштер бөлүмүнүн жетекчиси Сапар Исаков көчмөндөр оюну Кыргызстанда ар 2 жылда бир өтөрүн билдирди. Эреже боюнча кийинки оюндар өткөрүү мүмкүнчүлүгү Түркия же Казакстанга берилиши керек эле. 9-сентябрда 5 күнгө созулган экинчи көчмөндөр оюну Чолпон Атада жыйынтыкталды. Ага дүйнөнүн 62 өлкөсүнөн коноктор, спортчулар катышты. Той болот, тойдун эртесинде болот демекчи. Бул оюндардын жабылышын өткөндөн кийин Чолпон Атадан кадрлар. Дүйнөлүк көчмөндөр оюну ириде Кыргызстандын туристтик потенциалын көтөрүү максатында өткөрүлдү. Оюндардын жеринен чагылдырган кабарчыбыз Айгерим Жаныкул кызы туризм департаментинин жетекчиси Азамат Капаровдун көчмөндөр оюндарынын алкагында Кыргызстан эмнеге жетише алды суроо салган. Жыйынтыкталып жаткан көчмөндөр оюну, анын жүрүшү, ошондой эле туризм жаатындагы бир катар суроолорубузду биз туризм департаментинин директору Азамат Капар менен маектешмекчибиз. Азамат мырза, саламатсызбы? Биринчи эле суроо мына көчмөндөр оюнунун алкагында туризмди өнүктүрүү боюнча эмне иш чаралар болуп жатат? Ошол жыйынтыктар болуп жатабы? Ошол туурасында билеликтедик элек. Көчмөндөр оюндар алкагында бул эми көчмөндөр оюндардын баардыгы, фестивалдын баардык максаты менин оюмча туризмге арналган. Анткени биз баягы социалдык жактан, экономикалык жактан, саясий жактан Кыргызстандын имиджин көтөрөлү деп атабыз. Имиджин көтөрүлгөнү бул туристтик потоктун келиши деген сөз. Ошондуктан бунун бардыгы максаты туризмдин өнүгүшүнө жөнөтүлгөн. Андан тышкары эми дүйнө жүзүнүн бардык бурчунан келген туристтер ушул жерге кыргыздардын биз өзүбүздүн тарыхыбыз менен, өзүбүздүн маданиятыбыз менен, оюндарыбыз менен ошол жерде көрүп, таанып, билип, өзүнүн өлкөсүнө жарыя салып атат да. Бул жолку оюндар жогорку деңгээлде уюштурулду деп айтылууда, бирок ошентсе дагы бул суроону бери кетпесем болбойт. Кадимки көрүүчүгө байкалбаган дагы, бирок ушул учурда силерге билген жетишпестиктер болгондур. Ушундан улам ошол кийинкисин дагы уюштурууда кандай сабак алдыңыздар деген суроону берип келип турат. 2014 жыл бизде ошондой менен баштаганбыз. Бүткөндөн кийин бардык кемчиликтерди эске алуу менен 2016 жылга аттандык элек да. Мына 2016 жылы 2014 жылга караганда бир кыйла эсе өйдө болду. Бунун бардыгы ошол кемчиликтердин келип чыккан, анализден келип чыккан жыйынтыкта. 2018-де боло турган көчмөндөр оюндар менин оюмча bundan да жакшы болот депчи. Ошондуктан бардык кемчиликтерди эске алабыз биз азыр, анализдеп чыгабыз. Айтсаңыз, туризм жалаң эле көчмөндөр оюну менен чектелбейт, өзүңүз деле билесиз. Бирок ушул тапта көлдө дагы эс алуу сезону аяктап калбадыбы? Быйылкы сезон кандай болду жалпысынан? Сезон аяктап калды азыркы учурда. Ошо аяктоонун баягы бүтүрбөстөн ушул көчмөндөр оюндарда кылганыбыздын максаты ошол болчу. Мен ойлойм, ошо көчмөндөр оюнунун жыйынтыгы менен биз баягы сезонду жакшы деп жапсак болот го деген ойдомун. Буга чейин да билесизби, башка дагы Монголиянын деле мисалын келтиришпеди эле, ал жакта деле жанагындай фестиваль өткөргөндө, ошол инвестиция тартуу боюнча да көптөгөн мамлекеттер менен кол коюлганда, ошол жагы дагы бизге эске алындыбы же биз мына ушунтип өткөрдүк деп эле отуруп калабызбы? Бул жерде аябай жакшы нерсе бар. Кыргызстандын бренди, Кыргызстандын имиджи. Канчалык биз Кыргызстанды баягы өзүнө жетишкен, өзүн баягы камсыз кыла алатыган өлкө катары көтөрсөк, мен ойлойм ошондуктан инвестиция келиши мүмкүн депчи. Биз жанагы айтып атпайбызбы, сезон аябай кыска депчи. Мына ушундай көчмөндөр оюндары менен эгер сезондорду узарта алсак, бизге чоң инвестициялар келе баштайт. Анткени келген туристтердин санына карата инвестиция келиши мүмкүн да. Капар мырза, көрүп берген маегиңиз үчүн, сиздер үчүн 11 каналында туризм департаментинин директору Азамат Капар жыйынтыкталып жаткан көчмөндөр оюну, ошондой эле быйылкы туристтик сезонго болгон өзүнүн көз карашын, баасын берди. Сиздер менен мен Айгерим Жаныкул жана Нурбек Юлдашев болдук 11 канал үчүн.
Рио де Жанейрода өтүп жаткан паралимпиадалык оюндарда дагы бир белорус спортчусу оюндардан четтетилди. Белт агенттиги Беларустун паралимпиадалык комитет төрагасы Олег Шепилге шилтеме берип, бул тууралуу маалымат жазып чыкты. Оюндун уюштуруучулары паралимпиада амалында саясий оюндарга жол берилбесин Беларусь командасын эскертти. Эске салсак, 7-сентябрда өткөн оюндардын ачылышында Беларусь командасы оюндан четтетилген орус спортчуларын колдоо көрсөтүп, Орусия желегин жамнып чыгышкан.